Француз императору Наполеон Бонапарт да өз учурунда империя тагдыры мугалимге байланыштуу деп жөн жерден белгилеп кетпесе керек. Мына ошондой мугалимдер эмгектенген биздин мектеп 1965 жылы курулуп, 1967 жылы ишке берилген. Мектеп 2005 жылдан бери улуу ата мекендик согуштун ардагери, советтик партиялык кызматтарды аркалап келген Жекшен Айтыкеевдин ысымын алып келүүдө. Мектебизден чыккан атактуу инсандар: тилчи, филология илимдеринин доктору профессор Мусаев Сыртбай Жолдошевич, ветеринария илимдеринин доктору профессор Ногойбаев Мухамбет Даирович, ветеринария илимдеринин доктору профессор Төлөбаев Аскарбек Зарлыкович, коомдук ишмер Айтыкеева Токтош Жекшеновна, Кыргыз Республикасынын эл артисти Байзакова Гүлзат Дапиевна, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Төлөбаев Балбак Зарлыкович, белгилүү музыкант, аранжировщик Апасов Жолдошбек Туратбекович жана башка белгилүү инсандарыбызды уядан учурганбыз. Учурда мектепте 200 окуучуга 22 мугалим билим, тарбия берип келишүүдө. Алардын 5-өсү билим берүүнүн мыктылары. Бардык мугалимдер жогорку билимдүү, жаш демилгечил мугалимдер басымдуу кылышат. Мектепте 4 усулдук бирикме коюлган. Максаттары жана милдеттеринин үстүндө иш алып барышат жана билим сапатын көтөрүү багытында орчундуу маселелерди талкуулашат. Ар бир чейректин аягында педагогикалык кеңешме өтүлүп, окуу тарбия процессинин абалы талкууланып, көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн жолдору каралат. Мугалимдердин деңгээлин көтөрүү, алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу максатында ачык сабактар, предметтик жумалыктар, класстан тышкаркы иштер ай сайын өтүлүп турат. Мектеп билим берүү мекемелерин аккредитациялоодо 51% билим сапатына жетишкен. 2019-2020 окуу жылында предметтик олимпиададан география мугалими Муктарбек уулу Аваздын даярдоосунун негизинде 10-класстын окуучусу Шаршеев Баястан областтан 1-орунду жана республикалык турдан байгелүү орунду камсыз кылды. Ошондой эле окуучуларыбыз түрдүү багыттагы кароо сынактарга катышып келишет. Атай кетсек, 21-кылымдын интеллектуалдары кароо сынагындан областтык турдан орун алган окуучуларыбыз Жумабеков Акжол, Каттоев Нуруслам, Жыргалбеков Байелдер орундарга ээ болуп келишкен. Ысык көл жылдыздары сынактарында дагы областтык турдан алдыңкы орундарга ээ болгон окуучуларыбыз Бектурганов Жакшылык, Дапиева Медина, Орозова Айдай. Мугалимдердин талыкпаган эмгегинин натыйжасында 2020-2021 окуу жылында мектептин бүтүрүүчүсү Жапарова Батыйна алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. Мектеп Ысык көл областында билим берүүнү жакшыртуу долбооруна катышып, жалпы республикалык тестирөөнүн жыйынтыгы боюнча окуучуларыбыздын алдыңкылары 202 балды Муратов Нурболот
193 балды Үсаналиева айдай алышкан. Жалпы жыйынтык боюнча 52%-ды түзүп, райондогу мектептердин арасында 2-чи орунду түздү. Англис тилинен Америка ырын ырдайбыз аттуу конкурска 9-класстын окуучусу Жапарова Батина катышып 3-чү орунду камсыз кылды. Манас эпосун кеңири жайылтуу максатында уюшулуп жаткан Манас таануу жана Манас айтуу кароо сынактарында мектептин таланттуу окуучулары ийгиликтүү катышып, алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Манас айтуу боюнча Досалиев Ыйман мектепте көркөм өнөр жана спорт, география ийримдери иш алып барат. Спорттук ийримдер волейбол жана шахмат кызыгып катышкан окуучуларыбыз көп. Спорт жагынан дагы биздин окуучуларыбыз областтын деңгээлинде чоң ийгиликтерди жаратып келишүүдө. Эки миң 18-2019 окуу жылдан бери тарых мугалими Турумбеков Залкардын демилгеси менен бүтүрүүчү класстарыбызды Бишкек шаарынын университеттерине жана жогорку кеңештин аппараттык структурасы менен тааныштырып, билим кербенин уюштуруп келүүдө. Биздин мектептин окуучулары Республикалык балдар өспүрүмдөр уюму уюштурган Сармерден сынагына ийгиликтүү катышып келишти. Мугалимдерибиз жыл мугалими кароо сынактарына катышып, алдыңкы орундарга ээ болушуда. Атай кетсек, Исаева Гүлнура 2-чи орун, Асанкадыр кызы Перизат 2-чи орун, Токомбаева Набира 4-чү орун, Алымкулова Мерим 4-чү орунду камсыз кылышкан. 2023-2024 окуу жылында Кыдырбаева Аида Мелисовна катышып жатат. Мектепте Учкун балдар өспүрүмдөр уюму окуучулар арасында көптөгөн тарбиялык иштерди алып барат. Андан сырткары өзүн-өзү башкаруу уюму, мыкты класс жетекчи жана мыкты класс сынактары өткөрүлүп турушат. Китепканада окуу китептери 4786, адабий китептер 3850, усулдук китептер 701 түзөт. Китепкана келечек үчүн билим берүү долбоорунун негизинде маалымат, техникалык каражаттар менен камсыз болду. Окуучулар бош убактысында китепканада электрондук китепкананы пайдалана алышат. Мектептин коопсуздугуна карата ички жана тышкы камералар коюлган. 2020 жылы Арис уюму тарабынан мектептин ичине муздак жана ысык суу киргизилген. Мектептин ашканасы 25 орунга ылайыкташкан жана заманбап техникалык каражаттар менен жабдылган. Жалпы 89 бала ысык тамак менен камсыз болушкан.
Мектептин материалдык базасын чыңдоо, мектептин өздүк чарбасын кошкон салымы чоң. Учурда чарбада 17 кой, 20 тоок, 2 гектар жер, 1 гектар арпа, 25 сотых картошка, 28 түп алма үрүк бар. Чарбадан түшкөн кирешеден мектепке керектүү каражаттар алынат жана ошондон оңдоп түздөө иштери жүргүзүлөт. Мектебибизге көмөк көргөзүп, демөөрчүлүк кылып, материалдык жардам берип келген демөөрчүлөрүбүз, 2017 жылкы бүтүрүүчүбүз жаш меценат Көлтөр айылынын ардактуу атылуу Ханыбеков Али Акбар, мектебибиздин атын алып жүргөн атабыздын кызы Айтикеева Бакыт Жекшеновналар бүгүнкү күнү мектеп менен тыгыз иш алып барып келишүүдө. Мектеп эл аралык USAID, UNICEF уюмдары жана London School тил борбору, God Neighbors борбору менен иш алып барат. Мектеп жамааты окуучуларга билим тарбия берүүдө талыкпай жигердүү эмгектенип келишүүдө.